каршы келген токтомго кол койгон. Ага ылайык Комтор Gold Company ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүнгөн. Натыйжада кенттин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,3 миң гектарды түзүп калган. Анын ичинде бир нече мөңгү жана корголуучу аймактар бар. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, ал кезде аталган кенттин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Абылгазиев мындан тышкары мамлекеттик кызматта жүргөндө мыйзамсыз түрдө өзүнүн мүлкүн расмий кирешесинен бир нече эсе ашырган. Аны мыйзамдаштыруу максатында Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык көл областарынын аймагынан кымбат баалуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алган. Ошондой эле көп патерлүү элиталык үйлөрдү курууга инвестицияларды жасаган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул мүлктөр башкалардын атына катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 26 январда Абылгазиев кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду кармады. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамиддин Айткулов кабарлады. Курсан Асанов кылмыш жаза кодексинин 245-беренесинин 1-пункту имаратты жана мекемени басып алуу боюнча айыпталууда. Курсан Асановду бүгүн кармап Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу изоляторуна алып кетишти, деди адвокат. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Курсан Асановдун кармалгандыгы тууралуу маалыматты Азаттыкка бышыктады. Ал мурда 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, 10 октябрда 2 айга камакка алынып, 4 ноябрда кайра үй камагына чыгарылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Elite House курулуш компаниясын мыйзамсыз жүргүзгөн иштеринин бетин ачты. Бул компания бир нече жылдардан бери турак жайларды уруксаат кагаздары жок мыйзамсыз куруп келген. Аталган компаниянын мындай мыйзамсыз аракеттерине тиешелүү автомобилдер көз жумуп, тымызын колдоп келгени аныкталды. Ири мыйзам бузуулар менен курулуш жүргүзгөн бул жалгыз компания эмес, жакында ал булык иштердин бет ачылары айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жеке курулуш компаниясы тарабынан узак убакыттан бери уруксаат документтери жок көп кабаттуу үйлөр курулуп келгенин аныктады. Маалыматка ылайык, курулуш объектилери мыйзамсыз орнотулган. Ага кошумча турак жайларга газ, суу, борборлоштурулган жылытуу системалары да мыйзамсыз орнотулганы белгилүү болду. Ал эми жогорку кызматтагы аткаминерлер булардын баарын көрүп туруп уруксаат берип койгон. Архитектуралык курулуш көзөмөлү жайытындагы туруктуу коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында уруксат берүүчү документтерсиз көп кабаттуу үйлөрдү куруунун системалуу фактылары аныкталды. Акталганда ири курулуш компанияларынын бири көзөмөлдөө жана уруксат берүү, ошондой эле курулуштун жүрүшүн көзөмөлдөө үчүн туруктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин тобунун жумушун пайдаланып, узак убакыттан бери курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп келгендиги аныкталды. Ошондой эле аталган курулуш компаниясы объектилерди сейсмикалык жана экологиялык коопсуздук чараларын эске албастан жайгаштырган. Тактап айтканда, турак үйлөр бирине өтө жыш жайгашып, аба жана күн нурун өткөрбөй калган. Бул Борбор калаанын асманын каптаган кара түтүндүн топтолуп калышына себепкер болгон. Elite House компаниясынын жетекчиси Руслан Нарметов, компаниянын негиздөөчүлөрү Шахинура Нарметова жана Тимур Фазиев. Бул компания курган мыйзамсыз үйлөр Эл Классик объектиси Чуйков менен Коенкозов көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан 12 кабаттан туруп, 4,5 миң чарчы метр аянтты ээлейт. Континенталь объектиси Элебаев менен Кулатов көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Компаниянын маалыматына ылайык, бул имарат 13 кабаттан туруп, 6 миң чарчы метр аянтты ээлейт. Коюлуп жаткан айыптоолор боюнча аталган компаниянын өкүлдөрүнүн комментарий алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Телефон чалууларга жооп бербей жатышат. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу курулуш иштери жанданганы менен көпчүлүк турак жайлар мыйзамсыз курулуп жатканы көптөн бери айтылып келет. Бирок мындай көрүнүштөргө бөгөт коюлбай келген. 30 жылдан бери каалаган жерине үй куруп атышат да, каалаган жерине үй куруп атат. Ушуну тартипке салганга убакыт келди деп ойлойм да. Анан жанагы курулуш компаниясы боюнча даже документациясы бүтпөгөн курулуштарды жүргүзгөнү бул деген чоң кылмыш да. Ошол эле
компания менен бирдикте ошо уруксаат берүүчү органдар бар атайын бизде. Ana ошолордун баардыгын бир система түзүп алышып өзүнчө ошол иштерди алып барышканда. Эми мыйзамдарга ылайык Элит Хаус курулуш компаниясы белгиленген талаптарды бузуу менен курган имараттарын милдеттүү түрдө бузушу керек. Себеби компания эч кандай компенсация төлөбөй туруп, мүлктү сатып алуучулардын кызыкчылыгына зыян келтирген. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Хан сарайлар жана 20 батирдин ээси болгондагы бир мамлекеттик чиновник кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети транспорт жана жол министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору мыйзамсыз байыган деген күнөө менен камакка алды. Коомчулук атайын кызматтын бул аракетин кубаттоого алып, коррупция менен күрөш, бюджетти тоногондорду жазалоо чаралары токтотулбашы керектигин белгилешет. Толугураак каларчыбыз айтат. Жол чарба департаментинин директору Шабданбек Имонкулов мамлекеттик жогорку кызматта турганда кымбат турак жай автоунаа бодомал сатып алып кирешесин жашырган деп шектелүүдө. Атайын кызмат ага карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү баштады. Чиновник 25 январда кармалган. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин директорунун мыйзамсыз байуу фактысы аныкталды. Шектүү кызматкер Бишкектин борбордук бөлүгүнүн 20 батирди, 3 хан сарайды, бир нече кымбат автоунааны туугандарына жана жакындарына каттап койгон. Ошондой эле ал жакындары менен чет өлкөдө эс алууга барып турганы да белгилүү болгон. УКМК учурда аталган министрликте эмгектенген башка кызматкерлердин да каржылык абалын текшерип жатыптыр. Бул тармакта акча аябай көп да. Чет мамлекеттерден келген акчалар бар, мамлекеттин өзүнүн бөлүнгөн акчалар бар, жол жасап аткандар бар, анын жанагы асфальтты куюп атканда ал жерден өлүп калышат. Көп да бул тармак. Ошон үчүн бул министерство аябай коррупциялашкан министерство. Изилдөөлөргө ылайык транспорт жана жол министрлиги эң эле коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарын толуктайт. Анда эл аралык донор уюмдардын насыяларын эсебинен жол куруу тендерлерин өткөрүүдөгү коррупция жана жашыруун схема бар экендиги белгиленген. Буга чейин иштеп кеткен министрлер да кызматындагы коррупциянын айынан айдалган. Анда аларды тизмектеп көрөлү. 2009 жылдары транспорт министри болгон Нурлан Сулаймановго коррупциялык схемада жол куруу тендерлерин мыйзамсыз өткөргөн деген шек менен 2012 жылы башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ага жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча айып коюлган. Сулайманов 250 миллион сомдук жол тендерин өткөрүүдө өз пайдасын көздөп ири өлчөмдөгү акчаны кымырган деп шек саналган. Дагы бир мурдагы министр Аргынбек Малабаев 2015 жылы балыкчы корунду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагы боюнча каршылашып, кызматынан кеткен. Министрдин дагы бир орун басары Азимкан Жусубалиев 2018 жылы чет элдик компаниядан $520 миң пара талап кылып, туугандары аркылуу анын $120 миң алып, андан кийин $50 миң алып жатканда кармалган. Сот аны 14 жылга эркинен ажыраткан. Бул коррупция деген башка мамлекеттерде мына жеңилдер болушу мүмкүн, бирок именно Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү элибиздин жашоосунун шартын эске алуу менен 30 жылдан бери Кыргыз мамлекетинде чет мамлекетте мигрант болуп өлгөн адамдардын бардыгы бул ушу коррупционерлердин иштеген ишинин жыйынтыгы болуп турат. Мындай айтканда булар коррупциянын артынан канчалаган өмүрлөрдү кыйды деп айтсак да болот. Акыркы 2 айдын ичинде жогорку соттун 2 судьясы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын баш кармагынын жетекчиси мыйзамсыз байууга шектелип кармалган. Алар эбегейсиз байып, баасы асман чапчыган ондогон турак жайларга ээлик кылышканы аныкталган. Минтип элдин эсебинен байыгандар мыйзамсыз топтогон байлыктарын мамлекеттин карамагына өткөрүп берүүсү керек деген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атка минерлерге эскертип келген. Уважаемые, живите посредственно, живите. Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерге, судьяларга жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Иштеп тапкан каражаттарыңарга карап жашагылачы.
Парламент депутаттарын көрсөңөр кымбат баалуу унааларда келишет. Сураштыра келсең тууганымдыкы деп чыгышат. Тууганы деп саналган айылдагы дыйкан жөнөкөй карапайым адамдын атында $100,000 570 джип машинасы катталган. Ошондуктан баарын текшеребиз. Ага чейин мен силерге кеңеш берем. Мүлкүңөрдү сатып, кирешеңерди мамлекетке кайтаргыла же мүлктү бергиле. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер байлыгын декларацияда көрсөтпөй жашырышат. Алар мүлкүн туугандарына же тааныштарына каттатып койгон учурлар ардын. Өткөн жылы жаңы келген бийлик коррупцияга каршы күрөштү аеосуз жарыялап, бюджетти тоногондорду четинен кыстыра баштаган. Ошол себептен мыйзамсыз байуу боюнча акыркы убактарда жогорку кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери көбөйдү. Булардын баштоосу азырча жакшы. Эртең эле булар деле сатылып кетпесе экен деп эл ойлоп атат да. Анткени бүт келген президенттер ушул биринчи коррупциядан баштайбыз деп болот дагы, өздөрү коррупция менен каршыда турабы? Азыркы бийликти эми эл колдоп аткандыгына байланыштуу мен ойлойм, элден коркуп тазыштышат. Маалыматка ылайык 2019 жылы мыйзамсыз байуу беренесине ылайык 19 материал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Бирок алардын жыйынтыгы боюнча так маалымат жок. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мыйзам боюнча мамлекеттик кызматта иштеген ата-энесинин, жубайынын, балдарынын, бир туугандарынын киреше чыгарышалары, мүлкү тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү. Маалыматты жашыргандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Пандемия күч алып турган маалда ири кызматтар каалагандар жоопко тартылмай болуп турат. Бүгүн ошол учурдагы вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Айда Исмаилова экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына суракка чакырылган. Ал арада атайын түзүлгөн комиссиянын корутундусу чыгып, талкууга жем таштады. Анда дарыгерлер илдет учурда чабуулдукка жол берилген деген айыптоолор айтылды. Бирок тиешелүү дарыгерлер мындай айыптоолор негизсиз дешет. Ордунун жайылуусу бир канча кызматкерлерин абакка алып кетчүдөй болуп турат. Бүгүн эртең менен Айда Исмаилова Финполго суракка чакырылган саатынан мурун келип, 4,5 саат бою сурак берип чыкты. Ал пандемиядагы алешемдикке күбө катары суралып жатканын билдирет. Деген менен парламентарийлер буга чейин эле Исмаилованын чабал иштегендигин сындашкан. Бирок Айда Исмаилова ошол кезде кызмат кылганбыз деп эсептейт. Оор учурда иштедик. Бүт аракеттерибизди жумшап, өзүбүздүн чыныгы эле болгон эмгегибизди жасадык. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дагы пандемиядагы кырдаал боюнча суракка чакырылган. Өмүрбекова күбө катары чакырылгандыгын болжолдоп жатат. Илдет тарап жаткан учурда чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонуп, иш алып барганын кошумчалаган. Мындан улам азыр эч кимиси жоопкерчиликти албай турушат. Март айында иштеп, 1-апрелде кеткен. Мен иштеген убакытта гуманитардык жардам өтө көп берген эмес. Анан уже мен кеткенден кийин кандай жардам көрсөткөнүн мен айта албайм. Клексан гепарин аталышындагы дарылар ошол учурда тартыш болуп, ажал менен алышкандар жанын сактап калууга далбастап дүрбөлөң түшкөн. Бирок бул учурда капчыктын кайгайын тарткандар болгон. Арасында дарыгерлер дагы болгонун комиссия билдирди. Бирок мындай бүтүндү түзүлгөн комиссиядан мурда эле коомчулук чыгарып койгон. Апамды жоготком. Апам кантыгы больницага жаткырып ошактан кайтыш болгон. Апам 5-июлда. Оорудан улам апасынан айрылган Алина ошол учурдагы жагдайды жоон териси менен сезген. Ооруканаларга кайрылса бейтапты албай койгондору бир азап болсо, жай тапкандан соң дарынын тартыштыгы дагы жаралган. Ажал менен алып турушкан апасы ооруга туруштук бере албай каза тапты. Ага дарыгерлердин кайдыгерлигин себеп кылып жатат. Уже канчадан бери коридордо отурам, бир да врач келген жок деди. Алып кете берчи мени деди. Акыркы мүнөтүндө апам кыйналды. Айтты, врачтар караган жок деп, акыркы сөзү караган жок. Мен болбой калдым деди. Ошо акыркы сөзү тамак сурады. Ошо акыркы сөзү ушу болду. Жабыркап жакынын жоготкондор эми жоопко тартылуу маселесин көтөрүп чыгышты. Кечээ күнү алар саламаттыкты сактоо министринин босогосунда митингге чыгышты. Алар кайдыгерлик кылгандары үчүн жоопко тартууну талап кылышууда.
эмне эл карайлап ушу дары издеп, место издеп жаткызыш үчүн акчаларын көтөрүп алып жүрүштү. Каякта күн болуш сурагылачы азыр. Эч бир ана даяр ошол июлда бекер дарыланды деген кишини көрбөйсүңөр. Гуманитардык жардамдын жагдайы дагы суроо жаратып турат. Келген жардамдын ээси базарга барып такалат. Андыктан мунун артында дагы ошол учурдагы жооптуу кызматкерлер бизнес кылууга жетишишкен. Казакстандан алып келишти. $2,5 сатып келишти. Казакстандан келгенде биздин кылмыштын желеги турат. Получается, биздин гумпомощь Казакстанга сатылган. А мы за такие деньги покупаем. Кандай гумпомощь келди бизге, кандай ылдыр келди. Эмне ушуга чейин даярданышкан жок. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги айтылган айыптоолорго макул болбой турушат. Алар комиссияда бир тараптуу кызыкчылык орун алган деп сыпатташат. Алардын үстүнөн дагы комиссия түзүүнү сунушташууда. COVID-19 күчөп турган учурдагы абалды иликтөөгө менин да кызыкчылыгым бар. Бирок анын курамына кирген адамдардын кесипкөйлүгүндө күмөнүм бар. Себеби алардын бирөө да коронавирус күчөп турганда кызыл зонага кирип иштеген эмес. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 2020-жылдын октябрында пандемия учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүшүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынган. Азыр ал үй камагына чыгарылды. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы күбө катары суралып жатат. Ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Катарда ошол кездеги премьер-министр Кубатбек Борунов дагы сурак берип чыккан. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7 канал, Ош.